Азыр айтып кеттиңиз, шайлоо боюнча электрондук добуш берүү болду депчи. Ошо электрондук добуш берүүгө кичине токтолуп кетсеңиз, кандайча болот бул? Анан кийин пилоттук боюнча азыр Баткенде болду дедиңиз. Ошол жерде кандай кемчиликтер болду, кандай дагы проблемалар болуп атат? Буну өзү колдонсо болобу экен, кандай болот экен ошо иш жүзүндө? Ошону бир толугураак маалымат берип берсеңиз, сиз азыр мындай үстүртөн айтып кеттиңиз да. Ошону бардыгыбызга элге дагы ушу мындай ачыгыраак болсун. Улуксат Берсен Шайырбек Дышаевич как раз ушу разработка кылган Инфоком госпредприятиянын директору отот, ошо кыскача маалымат бере кетсе, Асель Кененбаева. Саламатсыздарбы, менин атым Асель Кененбаева, Инфоком мамлекеттик ишканасынын директору. Бул жылы Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирдикте ошо Баткендеги жарандар үчүн алар ошол жактан көчүп кеткендиги жок болгондуктан ошондой шарт түзүүгө бизге маселе коюлган. Атайын тиркеме иштелип чыккан. Бул шайлоо боюнча, ал тиркеме боюнча жарандар өзүнүн онлайн шайлайм дегенде заявка берип, электрондук жана Face ID технологиясы колдонулган. Бул жарандын өзү экенин, ошонун келбети жана мындай кыймылдаган атайын контролдонгон функциялары бар. Башка бирөөнүн сүрөтүн, келбетин койбош үчүн бул 99% баягы өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Ошондуктан ошол технология колдонулуп, анан электрондук кол тамга колдонулган. Жаран алдын ала ошол өзүнүн заявлениясын берип, анан заявлениясын бергенден кийин, бул баягы ошол технология менен таанышып калгандан кийин, анан кийин шайлоо күнү ошол тиркемеге ошо Face ID технологиясы менен кирип, тастыкталып, андан кийин өз добушун берген. Бул өзүнүн проблемалары да, көйгөйлөрү да чыккан. Анткени мында 90дон өткөн биздин апалар да катышкан. Ошондуктан кичине мындай цифровой навык деп коебуз, ошол боюнча дагы кичине проблемалар келип чыкты. Бирок ошол катышкандардын 800дөн ашык заявление бергендердин 83% электрондук ошол добушун берген. Эми бул пилоттук түрдө өттү. Анын өзүнүн азыр заключениясы Борбордук шайлоо даярдап жатат. Анан кийин багы бул кабыл алынат. Колдонулабы же колдонулбайбы, ошондой проблемалары менен жана преимуществолору менен. Себеби айтканым, сиздердин жанагы өзү паспортту алып барганда деле ошол жерде өзү адамды өзү таануусу кыйын болуп, очередь болуп калат да. Анан кийин электрондук таанууда кантип таанып атат дейм да. Сиздерде ушу жана билесиз да, кээде жана кышында болуп калганда жанагы эмеңер иштебей калып атат. Эми эгерде кышында болуп калса же башка ал интернет жакшы тартпаган жерде жайгашып калган болсо, ошону кантип таанууга болот ошол адамдарды. Анан кийин ошол эле суроого дагы экинчи суроом, бул чек чыгаруусу кандай болот? Ал маселелерди азыр Борбор шайлоосу чек боюнча атайын технологиялар иштеп чыгууда. Ал маселелерди анткени албетте айырмаланат. Бул багы өзү келип добуш бергенде, анан онлайн бергенде өзүнүн спецификасы бар. Ал жактарындагы албетте караштырыш керек. Анткени тиякта наблюдательный өзүнүн комиссиясы да бар. Бул онлайн түрүндө кандай өтөт. Бирок бул Face ID технологиясы азыр банковский системаларда дагы колдонулуп келип жатат. Онлайн баягы банковский счеттор ачылып атат. Башка өлкөлөрдө удаленный бүт кызматтар көрсөтүлүп атат. Анан бул жакта да ошондой шарттар багы элди дагы тартыш үчүн дагы активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Бул день голосования жана пальчиктер менен өткөндө, өзүңүздөр көргөндөй, келбети менен идентификация өтөт. Пальчиктер менен жарандардын проблемасы болгондо. Ошондуктан бул жакта деле баягы пальчики жок, бирок идентификацияны келбети менен, паспорттагы сүрөтү менен салыштырат. Анан жаранды өзү экенин технология өзү распознавание кылат. Бул жанагы мисалы физический человектагы мисалы сүрөтү менен тастыктайт. Бул бүт жанагы кандайдыр бир подлог элементтери да жокко чыгарылган. Бул өзүн өзү ошончолук технология өзүн тастыктаган. Туура долбоор экен болчу. Себеби дегенде азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кээ бир шайлоочулар келбей калып, жана катышуучулугу, активдүүлүк азайып кетет процент боюнчачы.
ошондо кээ бир келе албай калгандар ушу онлайн менен да голосовать этип койгон болсо жакшы болот, но бирок ушуну силер дагы жакшыраак жана өздөштүрүш керек да. Себеби дегенде ал жерде шайлоонун жыйынтыгында кээ бир уткан же утулган тараптарга күмөн саноо болбош керек. Ошолорду жакшыраак карашыңызды талап этем. Рахмат. Кошуп кетчү нерсе, бул чет жакта биздин жарандар чыгып кеткен жарандар дагы ошол Москвадан болобу, Германиядан болобу, алар ошол онлайн идентификация өтүп катышканга шарттар түзүлдү. Ал бул жана комплект оборудованияларга дагы акча каражат маселелерин да көп нерселерин чечип кетет экен даярдоо үчүн. Жакшы долбоор экен.